Эгер кимдин башында ой көп болсо, колуңа талып кетет, минтип койгула. Кимде напряжение көп болсо, кол талып кетет. Рахмат, жамо, рахмат айткандар. Баарыңарга рахмат. Минтип койгула. Колу талабанда. Анан колду мындай кылгыла. Рахмат моякта чоң ыраазчылыктарга. Мындай кылсаңыз колду. Анан мына молжеди массаж кылгыла. Эгер бир колуңарга мындай чыканакты тайып алгыла дубалга, мындай кармап алгыла мындай. Мындай кармадыңар, таядыңар. Анан бул кол менен мындай. Катуураак болушунда. Молжеди мына. Ушул убакта биякта карайсыңар мына. Мына оң колду мыйыр коесуңар. Дубалга такайсыңар мына. Сол колду мына. Өтө күч менен деле, күч менен эмес деле мына жеңилирээк деле болор деле. Kafamda. Koysınlar. Hem adına vermeyin buna. Kolum da var. Bu meditasiya kılatımda öteli massajdı kılıp koyalım hem geyir uçurda. Öteli mi olur böyle? Biraz kılıp koysanız yaxşı olur. Daha var. Emi buna moyun buna. Koflar. Adamla moyun yanında. Tö. Baykoy деген çıktı. 100 gezgili kitap koydu. İhtimal şu yerde. Kimden ушул жери катуу булак болуп калса кол аябай талып кетет мисалы.
Мына эфирдин аягында кичине медитация кылалык. Баарыңыздар отурасыздар. Бир 10 мүнөт, 10 мүнөт кылалык. Мен да бекер көрөм дейт. Мына бекер медитациялар киргизип койду. Бекер нерселерди айтып берип атабыз. Биздики сабактар бекер да. Азыр баягы сабакты көптөгөн элдердин апаларынын суранычы менен кайра 3000 сом кылып койдук. Көптөгөн адамдардын суранычы менен 3000 сом кылып койдук. Основной бизде айылдан окуп атышат, айылдан окуп атат, тоолордон окуп атат тиги. Көлдөн, нарындан, таластан канчалаган мугалимдер, апалар окуп атат. Ошон үчүн баягы ошолордун урматына деп кайра азыр сабакты 3000 сом кылып койдук. Түшүндүңүздөрбү? Ошон үчүн бекер бул сабактар, бекер. Мында бизде илмекей жок. 3000 сом окутуп атат, анан кийин анда санда баягы 1000 сомдон окутуп атабыз. Кээ бир упражнениялар бар. 1000 сомдон окутуп атабыз. Бул бекер да. Давай түзүп отурабыз. Анан азыр мындай кыласыңар. Жерде отургандар мен силерге эме кылам. Кандай кылсам экен? Мына мондай отурсаңар болот. Жөн эле мондай отурула мына. Бутуңарды сунуп эле мындай эле мына. Түшүндүңүздөрбү? Мындай эле мына. Көрүнүп атамбы? Мындай отурасыздар мына. Бутуңарды бүк коюңуздар. Түзүп отурасыңар. Жаткандар жата бергиле. Стулга отургандар стулга отургула. Көздү жумабыз. Көздү жумдук. Эми силер менин сөзүмө реакция кылбагыла. Эми калуучулар жөлөнтүп отура бергиле. Менин сөзүмө реакция кылбагыла. Менин сөзүмдү анализ кылбагыла. Анализ өзү паралич деп коет. Анализ өзү эго болуп эсептелет. Адамда эго кеткенде без анализ көрүп калат бул нерсени. Медитацияга гана кычышкан жерди тырнап алсам, үйдөгүлөр суроосуна жооп берсек, медитация бузулбайт. Жок, бузулбайт, эч нерсе болбойт. Жөн эле көзүңөрдү жумгула болду. Мындай бошоңдогонго да аракет кылбагыла. Бир нерсени элестетпегиле. Альфа, бета, гамма, самма, тета, меттанын баарын жыйыштыргыла. Буга чейин окуп алган нерсеңердин баарын жыйыштыргыла. Жөн эле отура бергиле. Көзүңөрдү жумдук, отура беребиз. Могу башыңарда бар чыңалып турган, катып турган башты бошотконго аракет кылбагыла. Эч нерсе кылбагыла. Башыңар катышса катып тура берсин. Көздү жумуп бүт денени сезип турабыз. Кыскасы могу физикалык денеден чыкпайбыз. Эң негизгиси физикалык денеден чыкпайбыз. Неге дегенде адам катып калат. Оорунун баары ойдон болот. Менин сөзүмдү майына бербегиле. Оорунун баары ойдон болот. Жөн эле ойлонбой отура бергиле. Ой келсе келе берсин, кетсе кете берсин. Ой келсе, ой менен күрөшүп калбагыла. Ой менен күрөшпөгүлө. Эмне маселе болсун, силер аны маселе катары көрбөгүлө. Ооруп атасың, сен оору катары көрбө. Күйөөгө тие албай атасың, сен аны күйөөгө тийишим керек деп маселе катары көрбө. Эч нерсе кылбай жатасыңар. Үйлөнө албай атасың, үйлөнүшүм керек деп маселе кылбагыла. Неге дегенде адамдын башында не болсо, Кудай ошол жерде дейт. Мен үйлөнө албай атам деген маселе болсо, сен үйлөнө албай атам деген маселени өстүрүш керексиң. Ошон үчүн эч маселе кылбай отура бергиле. Көзүңөрдү жумуп эле отура бергиле.
денеңер өзү эле бошоп баштайт, баштарыңар бошойт, колдоруңар бошойт. Жөн эле отура бергиле. Ооруп атсаңар аюуга аракет кылбагыла. Аракетиң бесполезно. Эч нерсе кылбайсыз. Бир Кудайга таштап коебуз болду. Эч кандай реакция жок. Жөн эле туп эле отура беребиз Кудайга таштап коюп эле. Эч нерсе кылбагыла. Жаман ой келип калса да реакция кылбагыла. Жакшы ой келип калса да сүйүнбөгүлө. Алла таалам бир гана тазалыкты жакшы көрөт, улуулукту жакшы көрөт. Кудайга салдым деп да айтпагыла. Жаман көргөн ишинди Кудайга салдым дегендер бар. Эң жаман нерсе. Бирөөдөн жамандык көрсө, бирөөдөн бир уруш жесе, ошол адамдын ичиндеги арамдык чирик айтат, Кудайга салдым сени дейт. Ал Кудай өзүнүн кылган күнөөсү үчүн ошол адамды жиберген иши жок. Ошон үчүн Кудайга салдым деп да айтпагыла. Ага да өзүң күнөөлүүсүң. Эч нерсе кылбагыла, Саска. Жөн эле отура бергиле. Ичинде арамдыгы бар кишилер Кудайга салдым деп коркутат. Эч нерсе кылбагыла. Чочубагыла вообще. Бирөө $1,000,000 алып келип алдыңарга таштап койсо да сүйүнүп эмоция кирип кетпегиле. Үйүңөрдө ошо алдыңарда $1,000,000 алып дагы бирөө жок болуп кетсе, ага дагы реакция бербегиле. Эч нерсе кылбагыла. Главный бир улуу зат Кудай жараткан Алла Таала бар. Ошого таштап коебуз. Вообще маселе кылбагыла. Нени маселе кылсаң, ошол маселе артынан келет. Оюңда не болсо, периштелер 10 миңдей берет деген жер бар. Ошон үчүн оюңарда эч нерсе жок. Бир гана Кудайга таштап коебуз, отура беребиз. Бул жөнөкөй эле медитация мени үйрөтүп аткан азыр. Эч нерсе кылбагыла. Ушинтип күнүнө бир 10-15 мүнөт жасап койгула. Анан ушинтип да отура бербегиле, бул адам жалкоолукка алып кетесиңер эгер. Көп отура берсеңер, түшүнүңүздөрбү? Көп отура берсеңер деле болбойт. Убактыңар болдубу? Мындай отуруп коюп туруп калганда только иштегиле, тердегиле. Жөн эле отура бергиле. Ток тарта берчү мени 2-3 жолу эфирлериңизди көрүп жүрүп калып калды. Шүгүн рахмат дейт. Андайлар аябай көп иште. Ток тартып аткан стресс. Эшеден медитацияны жакшы көрүп аткандар өтө көп. Эч кандай реакция кылбагыла. Ар кандай ойлор келсе дагы реакция кылбагыла. Бир гана нерсе, биздин улуу таянычыбыз бар. Улуу таянычыбыз бизди дайыма көзөмөлдөп, күзөтүп жүргөн улуу күч жараткан Алла Таалам бар. Жөн эле отура бергиле, эч нерсе кылбагыла. Бир
Kur'an okuyup aтканда бисмилля деп чоң молдо Kur'an окуп атканда биз баары тунчукпай отуруп калабыз го мындай, эч нерсе кылбай. Кудайга тапшырып коюп. Түз отурабыз, омутка түз. Түз болбосо деле боло берет. Но бизде машык аткандар деле ушул медитацияны жасап койсо болот. Түз отуруп уйкуга кетпейбиз. Жөн эле отура беребиз. Ой келсе ага деле реакция кылбайбыз. Бир нерсени элестетүү, мелестетүү мунун баары жалган нерсе. Ой менен, акыл менен жасалган нерсенин баары жалган нерсе. Акырын көзүбүздү ачабыз. Ушу көнүгүүнү жасай беребиз күндө. Ушул нерсе напряженияны снимать этет, түшүндүңүзбү? Напряжение снимать этилген уже ден соолук жакшы болуп баштайт. Машыкла главный, эң негизгиси машыгуу. Медитацияны үйрөнүп коюш оңой эле, бирок аны акырын менен кетиш бул чоң иш. Ошон үчүн Кудай деп эметебиздер. Ошол бар болуңуздар, баарыңыздар. Ыраазычылык баарыңыздарга, бар болуңуздар. Дагы тереңирээк үйрөнөм десеңер, белки 3 күндүккө катышып калат сөзсүз. Ошол да өтө иштин баары ошол жакта негизи.